Арбаңыздар, кадырман телекөрүүчүлөр, улуттук каналда улуу көч көрсөтүүсү назарыңыздарда. Саламатсыздар бардактуу көрүүчүлөр, албетте көрсөтүүбүздүн максатына ылайык элибиздин эзелтен келген баалуулуктарын даңазолоону ниет кылып кезектеги чыгарылыштарыбызды баштап турабыз. Ооба, кыргыз көчү уланып отуруп, бүгүнкү күнгө чейин жеткен ата-бабаларыбыздын баалуу табийликтеринин ичинде улуттук музыкабыз бар. Улуттук музыкалык аспаптарыбыз бар. Алардын орду өзгөчө. Анткени байыркы замандан тарта элдин жашоосун коштоп, таланттуулар көкүрөктө уютуп, сезимдердин толгонуларын мына ушул улуттук музыка аркылуу, улуттук аспаптар аркылуу жалпы кыргыз журтуна тартуулап келген эмеспи? Ооба, сиз атап өткөн улуттук аспаптардын ичинен албетте кыргыздын кубанычын тең бөлүшүп, кайгырганда көңүлүн улаган, ичине далай сырды катып, мазмундуулугу, ошондой эле сыйкыр үнү менен айырмаланып турган байыркы аспап кыл кыяк тууралуу бүгүн кенен кеп кылсак деп турабыз. Кыл кыяк жана кыл кыякчылар тууралуу айта турган болсок, илгертен аспаптын жумшак, күңгүрт тембри менен таасирдүү лирикалык күйлөрдү аткарып, ошондой эле көбүнчө кенже эпостарды айтуучулардын, жомокчулардын, элдик ырчылардын коштоочу аспабы катары пайдаланылган. Туура, бул аспап Кыргызстандын түндүк, түштүк аймактарында да колдонулуп, байыркы кылымдардан тарта кыргыз жашоосун коштоп келе жаткан албетте тарыхый булактарда айтылып келет. Алардын ичинен атактуу кыл кыякчылар Жолой, Кара Турап сындуу жана башка бир топ чебер кыл кыякчылар болгон. Андан кийинки бизге жеткен маалыматтар боюнча кесиптеш Айтылуу Мураталы Күрөңкөй уулу, атасы Күрөңкөй, чоң атасы Белек бул өнөрдү кастарлап, бир топ күйлөрдү жараткандыгы бизге маалым. Андан кийинки бул өнөрдү улантуучулардан деп Мураталы Күрөңкеевдин небереси Саид Бекмуратовдун окуучусу Толтой Мураталиевди айтсак болот. Кылгыяк өнөрүн сүңгүп кирип, изилдеп, көптөгөн шакирттерди тарбиялап, устаттык милдетти аткарып келген азыркы заманыбыздын алдыңкы кылгыякчылардын бири десек жаңылбайбыз, Бакыт Чытырбаевди дагы айта кетпесек болбос. Ооба, жогоруда биз санап өткөн өнөр сүйгөн, кыргызга, кыргыз маданиятына күйгөн инсандар болбосо, бул кылкыяк аспабы бүгүнкү күнгө жетиши кыйын эле. Көрсөтүүнүн бул чыгарылышында бүгүнкү күндүн таланттуу кылкыякчылары менен биргеликте аталган аспаптын кыргыз жашоосундагы орду, башка улуттардыкынан айырмачылыгы, абалы тууралуу кеп кылып, керемет күйлөрдү тыңдайбыз. Анда эмесе кадырман теле көрүүчүлөр, улуттун уңгусун, кылымдарды карткан кыргыз элинин жашоо турмушун мына ушул кылгыяк аркылуу сүрөттөп берген улуу өнөрдү, улуу мурасты бүгүн улуу көч көрсөтүүсү аркылуу сиздерге тартуулайбыз. Анда эмесе улуттук каналга жакыныраак келиңиз, биз бүгүн көрсөтүүбүздү баштайлы.
кыргыздын өмүрүндө ушул заманга чейинки жашоосунда бир коштолуп келген улуттук аспабыбыз бул кылгыяк аспабы бар. Бул кыяктын жаралышы, тарыхы тууралуу, анын түзүлүшү, анын үнү, анын добушу тууралуу бүгүнкү көрсөтүүбүздө сиздерге тартуулап, тарыхынан сөз кылып, анан күүлөрдөн ойноп беребиз деген өнөр адамдары бар. Алардын бири маданиятыбыздын мыкты кызматкери, белгилүү кылгыякчы Айназар Атилов агабыз. Студиябызга кош келипсиз. Саламатсыздарбы? Саламатсызбы. Кылкыяктын жалпы түзүлүшү тууралуу алгач маалымат берсеңиз көрүүчүлөргө, мындай маалым болушу үчүн түзүлүшү кандай буюм тайымдардан жасалат, кандай жыгачтан? Жакшы болот. Бул кыяк эми өзүңүздөр көрүп тургандай абдан жөнөкөй түзүлүшү. Мунун колдонулуучу каражаттар дагы баягы нукура дебейинби? Нукура жыгач. Бул Өрүктөн болот. Өрүк, өрүктөн болот бул негизинен. Анан бул териси болсо төөнүн териси болуш керек негизинен. Бирок азыр ар кандай терилерди колдонуп атышат. Баягы изденишипчи. Жакшы. Бул аспапта баягы кызыккан, азыркы эми заман 50 жылда эл жаң дейт го. Доор алмашкан сайын, кыргыздын жашоосу уламдан жаңылаган сайын, ааламдашуу доорунда буга болгон өнөр посттордун кызыгуусу кандай болуп атат? Кандай тарбиялап атасыздар кийинки шакирттерди? Анткени ата бабалардан бизге өткөн бул улуу мурас да, бул аспапчы. Анан биз кийинки муунга татыктуу өткөрүп жатабызбы? Ушул жөнүндө сөз кылалычы. Толук бизди канааттандырарлык эмес албетте. Жалпысынан алганда. Бирок окуучуларыбыз, шакирттерибиз бар, кызыкканыбыз бар. Аз-аздан бар. Негизи кылкыяк күүлөрү кандай жанрларга бөлүнөт жана сиз жеке өзүңүз көбүрөөк кандай күүлөргө басым жасап ойноп жүрөсүз? Илгерки биздин бабаларыбыз муну менен дастандарды айтышкан экен, манас айткандар бар экен. Ырларды, күйгөн ырлар ар кандай лирикалык ырларды ырдашчу экен мунун коштоосу менен. Демек, комуз аспабы менен эри шаркак эле колдонушкан. Албетте. Анда эмесе Айназар Атилов агабыздын аткаруусунда, жеке аткарууда дейли, Кербез күү аталышындагы күүнү биргеликте көрүп алалы, угуп алалы, андан соң кайрадан маегибизди улантабыз.
Жогорудагы кербезгүүдөн кийин маегибизди уланталы деп атабыз. Күүлөрдүн жаралышы тууралуу дагы сөз кылып бериңизчи. Анткени комузда күү жаралган, кылгыякта күү жаралган, дагы кыргыздын улуттук аспаптарында чоордо ар бир аспаптын өзүнүн баягы мүнөзүнө жараша дейбизби, ар кандай күүлөр жаралып келген да. Бул аспап менен, кылгыяк менен күүнү жаратуу тажрыйбасы, тартиби кандай? Бул бизге чейинки кыяктын күүлөрү кандайча бизге чейин келген? Кандай күүлөр кандай? Негизи кыякта бул эски күүлөр да азыркы биз тартып жүргөн. Анан изилдеп көрсөк, арасында комустун күүлөрү бар экен, кыякта сакталып калган. Чоордун күүлөрү, сурнай күүлөрү бар. Баягы азыр биз баягы эме болуп калбадыкпы, кандай десем дагы. Узкая специализация дейбизби, орусча айтканда. Бир эле скрипач, же болбосо бир эле шоопур, же болбосо бир эле жанагындай бир эле кесиптин ээси болуп дегендей да. Илгерки кишилер аябай ар тараптуу болгон экен да. Анан чоорунда ойногон, комузду да болгон, акын да болгон, композитор да болгон дегендей. Анан ошо арасында ошентип чоордун күүлөрүн кыякка салып, комуздун күүлөрүн да салып, кыяктын күүсүн комузга салып, ошондой болуп келген экен. Анан азыркы бул эски күүлөр боюнча. Азыркы күүлөр болсо жаңы кыякка арналган композиторлор дейбизби, күүчүлөр дейбизби жок койсо да. Чыгармаларды кылкыякка салуу деги эле кылкыяктын мүмкүнчүлүгү жөнүндө, балким башка дүйнөлүк музыкаларды же болбосо айтор башка аспаптар үчүн чыгарылган музыкаларды кылкыякка салууга мүмкүнбү? Мүмкүн, албетте. Азыр мына биздин шакирттерибиз, биздин кесиптештерибиз мына тартып жүрүшөт. Албетте жана электр жанагы жасалгалар менен шөкөттөлүп, микрофон менен дегендей азыр аябай эле байма-бай колдонуп башталбадыбы? Эң негизгиси бул ушул кайталангыс кыяктын тембри, үнү, анан аткаруучулук чеберчилиги чагылдырылып, азыр бир эң өзгөчө деп айтсам болот да. Өзгөчө чыгармалар болуп атат да азыр кыяктын аткаруусунда. Жакшы. Бул аспап кандай болуп сизди арбап алды? Канча жылдан бери достошуп келатасыз? Ошол жөнүндө сөз кылалычы. 1-классынан баштап эле. Анткени атам өзү аябай музыка ишкобозу. Көп аспаптарда ойнойт. Анан ошо мен дагы ошо кыялдан чыккен. Ошо баламды музыкант кылат элем. Өзү илгери ушул музыкага кызыгып, анан музыкант болбой калыптыр да. Анан ушул кыялында бар экен да, ушул музыкант болсо да, анан айтып калат. Мына Самара эжекеңдер чалагыз, агайыңдай болуп, башка сонун аспапчылардай болуп, дүйнөнү кыдырса, ушул кыргыздын аспабын даңазалап, искусствон даңазалап, көрүнүктүү адам болсо экен деп тилеген экен да. Анан кийин мен ушул 1-классынан баштап эле ушул кыяк мага жагып, анан жакшы агайларга туш келдим, жакшы мугалимдер болду. Абдыраев мектебинде окудум, атайын мектеп, музыкалык мектеп интернатында. Жогоруда керемет күүсүн уткандан кийин азыр дагы бир күүгө кезек бергибиз келип атат, Айназар ага. Кийинки күүңүз Керөзөн деп аталат экен, Бул Керөзөн күүсү тууралуу дагы бир экөө сөз айтып, анан тарыхын айтып, анан ойноп берсеңиз. Жакшы. Бул ошо мен айткандай Керөзөн күүсү ошо сурнай күү экен. Сурнайдан анан ошо кыякта сакталып калган экен да. Анан аты айтып аткандай эле бир кээр өзөндү, чоң бир жайлоону чагылдырган бир элестете тургандагыдай бир огон экен да. Ошону күүгө салган экен илгерки. Анда угалы келиңиз. Жакшы болот.
Кадырман телекөрүүчүлөр, улуттук канал Улуу көч көрсөтүүсү мындан 2010 жылы бир канча жыл мурун Мураталы Күреңкеевдин 150 жылдыгында республикалык деңгээлде кылгыякчылардын сынагы өткөн. Мына ушул сынакта баш байгени жеңген кыргыз маданиятынын мыкты кызматкери, маданиятка бир барандуу эмгек жумшап келе жаткан уулдарыңыздардын бири, таланттуу үй-бүлөдөн чыккан, талантты такшалган музыкант Нурбек Серкебаев Улуу көчтүн төрүндө. Студиябызга кош келипсиз, Нурбек ага. Саламатсызбы, көрүп турганыбызга кубанычтабыз. Дароо эле биздин көзүбүз баягы өңгө кылкыяктардан өзгөчөлөнүп турган колуңуз дагы аспабыбызга түшүп атат. Ооба. Канаты бар жылкыга дейбизби? Саламатсыздарбы? Келиңиз. Бул эми биздин мына улуу мурас деп ушундай жакшы передача ачылып атканына байланыштуу, бул дагы биздин улуу мурасыбыз да. Бул жеке эле кылгыякчыларга тиешелүү эмес. Бул ар бир кыргыздын улуттук мурасы да, улуу баалуулугу да. Себеби биздин башчы президент өзү жарыялагандан кийин тарыхый маданият жылдарын белгилеп, улуу мурасыбызга маани берели деп жар салганы, бул баягы түпкү нугуна маани бергени да. Анан ар бир кыргызстандык жаранды ошого түшүнүк бергени мындай. Себеби деген баардыгы башчыны карайт. Анан тарыхы болбой, эл болбойт деп коет го. Дүйнөгө бүт улуттар тарыхы менен мактанат. Кытайды карасаң дагы, англиялыктарды карасаң дагы миллиарддаган долларын тарыхый кинолорго жумшайт. Себеби дүйнөгө мактаныш керек да. Ошону менен экономикасы көтөрүлөт. Себеби ошол баягы улуу элбиз деген нерсе баягы бийик турат да. А кыргыздыкы ал нерсе даяр турбайбы? Баардыгы көчмөндөргө суктанат. Азиянын так ортосунда турат. Анан бүткүл дүйнө Кыргызстанга суктанып аткан учурда кыргыз өзүнүн улуу мурасына баш ийиш керек да. Министрден баштап президентке чейин, мектеп окуучуларына чейин. Анан бизде ушул музыкалык жакта алганда дүйнөнү таң калтырган ушу кыл-кыяк аспабы, бул бизге баягы көпчүлүк атка минерлерге, министрлерге мындай жыгач эле көрүнөт да. А бул 20 000 жылдык тарыхы бар улуу мурас экенин эч маани беришпейт. Ошол себептен баш ийип ушуга маани бериш керек да. Себеби бул кыргызды түбөлүк мындай мамлекеттүүлүгүн бекемдей турган улуу мурас да. Ушундай башка нуктадагы, башка тармакта дагы улуу мурастар бар, бирок ал бүгүнкү тема кылгыяк жөнүндө болуп аткандан кийин ушундай бир терең маани берип карашыбыз керек да. Мамлекеттүүлүгүн бекемдеп түбөлүккө сактап кала турган бул улуу мурастар да. Чет өлкөлөргө же болбосо эл аралык атайын фестивалдарга чыгууга дагы мүмкүнчүлүк көп эле жол түзүлсө керек. Биз билгенден албетте кылкыякка үндөш, окшошураак башка элдин дагы аспаптары бар. Алардан кыргыз кылкыягы эмнеси менен айырмаланат жана алар кандай пикирлерин айтышат? Баарлашуу болсо керек. Мисалы казак эли менен кара калпак аспап ушу окшош да. Бирдей. Кылдар дагы аттын куйруктарынан тагылат. Хакас, Тува, монгол элдери алардыкы чоң, кылдар да узун. Анан баягы аттын куйругу деген узун эмес да. Баягы илгери узун болгондур да. Бирок кийин аттардын куйруктары кыскарып кеткен, ошол себептен алар жылка, леска пайдаланат экен майда. Нукура кандай жаралса ошондой сакталганы жакшы да. Мүмкүн алардыкы да кыска болгондур да илгери кылдары. Анан бара-бара баягы өркүндөтүлгөндөн ошол нерсени жоготуп алышкан. А бизде казак, кара калпак ушу кыргыздарда даана аттын куйругун колдонобуз. Бир жагына 70-80 штук, бир жагына 60, бул жаасына бир 60 штуктан колдонулат. Анан колдон келсе баягы айгыр болобу эркек малдыкы да, кыргыз жылкы деп коет. Ошону тушап алып, тебийбегендей кылып акырын бирден жулуп алган жакшы экен да. Усталар айтат, мага деле айтат, өзүңө
такканда ушундай жулуп алып акырын эрмектеп бир 200 штуктай чыгат дейт. Ошентип алып келбейсиңби, анан тагып берейин, үнү да жакшы чыгат дейт да. Анан бир жолу аракет кылып көргөнбүз, бирок баягы көрөкат нерсе бар, жайлоого барыш керек, ал үчүн атайы узун куйруктуу жылкылар тандаш керек. Анан ошол жагы кичине кыйыныраак болот. Ошол анан баягы музыкага келип калганымдын себебинен ата энем, жети атабыздан бери көл өрөөнүндө баягы атактуу комузчулар болгон экен. Анан ушу кылгыякты атам өзү үйрөтүп, өзү 4 кылдуу кылгыяк ойнойт. Прима деп коет, скрипканы эле мындай ушундай ойнолушу да. Анан ушуну үйрөтүп койду. Ушул менен жети областта баягы жаш таланттар конкурска барып жүрдүм. Анан кызыгуу пайда болот экен. Ошону менен анан баягы өздөштүрүп кеттим да. Анан кийин баягы чет өлкөдөгү фестивалдарга көп чыктык. Анан алар таң калган сайын анан өзүң улуу мурасыңа баа бере баштайсың, ошону барктап сыйлай баштайсың. Анан жанагынтип катуураак айта баштайсың да. Жакшы. Мына ардактуу теле көрүүчүлөр, кыргыздын улуулугун, кыргыздын тарыхы бай экенин, музыка дүйнөсүндө өзүнүн орду бар экенин, маданиятын мына ушул кылгыяк аркылуу дүйнөгө жайылтып келген Нурбек Серкебаев агабыз мына атасынан үйрөнгөм деп жогоруда айтып калды. Белгилүү музыкант, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Акылбек Серкебаев агабыздын уулу. Эми Нурбек агабыздын аткаруусунда бир күү угалы дагы, анан маегибиздин алдына карай улагыбыз келип атат. Эки ногой күүсү аталышындагы күүнү сиздер үчүн ойноп берсин, тартуулап берсин.
Нурбек Серкебаев менен кебизди алдыны карай уланталы. Кыргызда устат шакирт деген өзүнчө бир институт бар да. Мунун орду дагы, баасы дагы башка. Албетте сиздер ушундай күнгө жетишиңиздер, ийгиликтерди жаратышыңыздар устаттарыңыздардын салымы деп билебиз. Ошол эле учурда шакирт таптоо жөнүндө дагы өзүңүздөн кеп уксак. Устат жөнүндө айтсак, бул илгери баягы устат менен сыймыктанган да. Азыркы залкар комузчулар дагы, өнөрпоздор дагы өзүнүн устаты менен сыймыктанат да. Жада калса ушунчалык устатын көрбөй, ошонун черткен записин угуп, анан менин устатым ушул деп айткан залкарлар бар да. Бул баягы ушунчалык өнөргө баа бергендик, жан дүйнөсүнүн тазалыгы, кенендиги, өнөргө ушундай баа бергендиги да. Биздин устатыбыз Бакыт Чытырбаев деген өзү 11 жыл скрипканы окуган скрипач. Анан скрипканы ойноп калат үйүнөн. Анан мына бүт кылгыякчыларга Залина Касымова, Айнура Бердикулова, мына Бактыгүл Асанкулова, Айназар Атилов байкебизге, Кирез баардыгыбызга ушул устатка туш келгени мындай күйдөн маалымат алдык да. Күй деген нерседен биз эми баягы күй десе эле бир чыгарма, сөзсүз түрдө бир бул нотадан кийин бул ноталар ойнолот, ушинтип ойнош керек деген түшүнүк менен келдик да. Ал киши мындай йогадан, медитациядан кабар алган адам бир башкача түшүнүктөрдү берди. Ошол себептен бизде мындай кенен түшүнүк пайда болду да. Анан мына шакирттер пайда боло баштады, кылгыякчылар көбөйө баштады ошол кишинин кадыры үчүн. Себеби Толтой Мураталиев жалгыз эле болгон да, 80-жылдары. Анан жок. Ага чейин да жок. Эрте баягы 60-жылдары эле баягы Саид Бекмуратовдор убагы өттү. Андан кийин эле бир эле кыякчы калды. Жалгыз филармонияда жалгыз кылгыякчы. Эми 6 миллион элде бир кылгыякчы деген бул болбойт да. Бир мамлекетте бир эле кыякчы бул жок деген сөз да. Анан Бакыт Чытырбаев ошо баш оту менен кирип ушуну изилдегени бул мамлекеттин бактысы бар деген сөз да. Эгер бул киши жок болсо, анда билбейм канча кыякчы болот эле, ага сөз айта албайбыз да. Ошол киши болгон үчүн анан көбөйүп, мунун өркүндөп өсүп атат да. Кадырман телекөрүүчүлөр, баягы жараткандан берилген дарт болсо аны дарылоо менен арылууга болот, бирок жан дүйнөнүн дартын мына ушул музыка дүйнөсү, музыка гана дарылайт окшойт. Кийинки Бактыгүл Асанкулованын аткаруусундагы элдик күү Жусуп менен Зулайка аталышындагы чыгарма бул жан дүйнөңүздөргө жан азык болсун. Анча-мынча бир жан дүйнөдө көкүрөктө уюган бук болсо ушул чыгарма аркылуу чыгып кетсин дейли. Эмесе күүгө кезек берсек.
Кылкыякты угуп отурганда башкача бир ойго термелип, бир тунууга чакыргандай туюм калтырат да. Демек жогоруда сиз медитация, тайцзи деп айта кеттиңиз. Демек мунун дагы бир кандайдыр бир деңгээлде байланышы бар экен. Жөн эле ойноп коюу менен ага кирип сүңгүп ойноо, көрүшүү дагы ошондой сезим тартуулайт. Бул эми мындай да, 2 эле 3 эле мүнөттүк чыгарма эмес. Бул Союз учурунда ошондой чектеген да. 3 мүнөттөн ашырбай ойноңуз депчи. Убактысын, Болбосо мисалы Бекташ Баатырдын Арманы деп туруп бир 20 мүнөткө чейин ыйлап тарткан, минген жылкысын мактап 10 мүнөт 15 мүнөт ырдаган, кааласа манасчылардай болуп ойной берген да. Бул уже баягы транска кирүү деп коет. Бул нерсе бар, аны биз практикалык түрдө көрдүк да. Чектеген үчүн ошо 2 мүнөт 3 мүнөт эле деп чектелип калган. Индустардын күүлөрүн көп угам да, индиялыктардын, тажиктердин 1,5 саат. 1,5 сааттык күүлөр да. Мугам деген чыгармалар бар, мукам. Индиялыктардын ситарда жанагы Рави Шанкар деген 90го чыгып калган абышкасы 1,5 саат ойнойт. Алар да ошондой убакыт берет сахнага. Коштоп ырдоо боюнча кандай жаңычылдыктар болуп атат? Мына бул записьтерди казып чыгышпады, архивтерди. Бир кездерде архивтердин баардыгы сыр истен жоголуп кеткен экен да. Ошол учурда көп записьтерди жоготкон экен да, бул 90 жылдардан кийин. Бул шалакылык мамиледен да, бул нерсечи маданиятыбызга. Ошол жерде азыр дагы казып архивтерден Тураптын ыры, жанагы Жеңиш жоргосу, Ак токту, ушул ырлардын баарын казып чыгып, китеп чыгарып коюшту да. Саид атабыздын ырдагандары бар экен. Мына азыр машинага коюп алып эле угуп жүрөбүз. Бул сонун нерсе да. Бул тарых жаныбызда жүрөт. Бир кездерде муну угуш үчүн деген акча төлөп, архивке кирип, фонотекадан угуп алып анан кетишчү да. Азыр болсо жаныбызга алып жүрөбүз да, телефонубузда. Мына ошонун баардыгы Заманга айкалыштырып коюшту. Бул нерсе шүгүр да, абдан сонун нерсе, бул түбөлүккө кала турган нерсе. Көп ырлар бар, буюрса кылгыяк менен ырдалган. Жакшы Нурбек ага. Эми алдыда аткара турчу күү Жеңиш жоргосу деп аталат экен. Бул Саид атабыз айтат, өзүнүн баягы минген жоргосу көптөгөн байгелерди жеңип, ошол себептен анан жоргосун мактап ырдаган экен да, ошону ырдап берели. Жакшы болот. Taştu yoldu taşır kavas tuyağın asılı şunkar uçkanınday sıyağın alız çolgu cenilsin ayda jorgu cenesin ayda jorgu cenesin. Жеңиш аттуу сен жоргосуң желбеген сенин даңкың тең ачылган мен менен
таза жолду тай кылба сен чарбанын айлынды сен чарбанын айлынды Elin minse kuvantasın gönüldü erkin tilek kucak jaysa ömürdü erikdini jeniş jorgosu körüktünün jeniş jorgosu körüktün jeniş jorgosu көрсөтүүбүздү алдына карай маек менен уланталы. Кылгыякчы Керез Берикова студиябыздан орун алды. Керез айым, саламатсызбы? саламатсызбы? Келиңиз. Керез, сизди бүгүнкү жаш таланттуу кылкыякчылардын катарында деп билебиз. Ал эми бүгүнкү күндөгү жаштардын табити такыр башка болушу мүмкүн. Бирок чыныгы кыргыз маданиятын аларга таанытууда сиздердин ролуңуздар чоң да. Демек заманбап музыка менен кылкыякты айкалыштыруу жагы жөнүндө сурагыбыз келет сизден. Мен негизи азыр ушунун үстүндө аябай иштөөдөмүн. Мисалы үчүн буга чейин мен баягы Орду сахна ансамблинде көптөгөн интеллектуалдуу жана мындай классикалык десем болот күүлөрдү, кара күүлөрдү ойноп ушундай баягы музыкант болчумун. Мисалы үчүн Абдраевда 10 жылдык окудум. Мисалы үчүн Устат Шакирт мунун баары баягы академиялык интеллектуалдуу нерселер болчу да. Анан биз үчүн мисалы үчүн Абдраевда андай жаштарга жөнөкөй же мындай баягы шоулорду деп коебу кылган биз үчүн мындай анча жакшы нерсе эмес болчу да. Биз баягы классика деп тарбияланганбыз, ушундай бир рамкада. Анан кийин такыр мындай жөнөкөй элге жөнөкөй нерселерди кылуу биз үчүн мындай туура эмес нерсе деп билчүбүз да. Анан ошентип жүрүп, мисалы үчүн Орду сахна менен көп интеллектуалдуу баягы фестивалдарда көп эмелерди, запистерди, чыгармаларды жасап аябай ушундай болдук. Андан кийин эле кийинчерээк аз гана болду, бир жыл мурун ошо жеке чыгармачылыкта аябай өнүктүрүп баштадым да өзүмдүн. Анан жеке болгондо дагы именно баягы жаш муунга, жаш жөнөкөй муунга TikTok менен Instagram'ды колдонуп, анан жөнөкөй ошо жаш муундарга, жаш балдарга кандай музыкалар, кандай чыгарма, ошолорго кылгыякты кантип таанытса болот, кантип ошо кабыл алышына жараша, баягы жаш муунга эми кылгыякты таануусуна, билишине ошо атайын ушундай жаңы нерселерди жасаш керек экен да. Анткени мисалы үчүн күү ойнош керек. Күү деген бул күү, аны эч унутпайбыз. Ар дайым ойноп, ар дайым алып жүрүп, бирок ошо күүгө алып келиш үчүн бир ошо жөнөкөй анан баягы заманбап ошо шоулорду жасаш керек экен да. Эл уккан, жаш балдар уккан каверлерди бир 20дайын ашык запись жасадым. Баягы популярный ырларды ошол эле жөн гана биздин атактуу Мирбек Атабеков мисалы үчүн же бир дүйнөлүк саундтректерди ошо жасап запись кылдым да. Анан ошол запистерди ошо угушат, аябай сурап дагы өзлөрүнүн видеолоруна да колдонуп ушундай да. Анан ошентип жасаш керек экен деп акырындан деп калдыңыз. Албетте жаштардын кабыл алуусу азыркы замандын талабына ылайык болушу мүмкүн. Анан мисалы көбүнө өнөр да болчу. Анан ошол үндөрдү заманбап музыканын коштоосунда, алардын кабыл алуусуна жараша, алардын табити да башкача жаштардын өзү билеткан. Ошолор табитине жараша чыгарууда Керез Берикова өзүнүн баракчасында ушундай иштер жасап келатат. Бул да болсо чоң эмгек. Кадырман теле көрүүчүлөр, Улуу көч көрсөтүүсү мына жогоруда Керез Берикова кызыңыздар өзүнүн азыркы учурда жаштарга ылайык, заманбап ушул кылгыякты жайылтууда, андагы музыкага айкалыштырып, жаштардын кабыл алуусуна, табитине жараша чыгармаларды ойноп келатам деп айтып калды. Ушул сөзүбүздү куру кылбаш үчүн Мирбек Атабековдун Энекем чыгармасындагы бир жаңычыл кылып иштеп чыккан ушул чыгармага кезек берип, анан маегибизди улантабыз ары.
келебиз кызыбыз менен маегибизди андан ары уласак. Колуңуздагы аспапты канча жылдан бери ойноп келесиз? Кылкыякка бир өңгөчө мамиле талап кылынат дейт да. Аны сактоо, кам көрүү жөнүндө да айтып берсеңиз. Бул кыргыздын жокко чыгарылып кеткен аспабы. Ар бир материалы мындагы бул деген жаратылышка таандык. Жаратылышка өзгөчө эмнегедир өзгөчө ушу жылкыларга таандык болот да. Анткени жогоруда айтылгандай, бул эме тарых боюнча негизи баягы монголдордун Маринхуру мисалы үчүн ошо менен аябай бир эмеде да. Анан баягы негизи уламыш бар. Марин деген бул батыр, Хур деген бул ат болгон да. Же айырмасы мүмкүн алмаштырып атам. Ошо баягы батырдын өзүнүн ошо жанындай көргөн жалгыз бир аты болгон экен. Ошону баягы душмандары ошо атын өлтүрүп мууздап кеткен экен. Анан ошондогу арманын ошол атын баягы алып калтырып калыш үчүн ошо кылгыяк аспабын жасаган деген уламыш бар да. Анан ал баягы кылдарын алып эмелерин куйругунан кылдарын алып тагып, терисинен алып чаптап, бияка сөөгүнөн мисалы үчүн сөөктөн да кылгыяк болот да. Тээк жасап, мисалы үчүн канынан боеп, ошентип баягы бул ушу аспапты жасаган деген уламыш бар да. Анан ошентип ар бир материалы баягы нукура именно атка байланыштуу, жаратылышка байланыштуу болгон үчүн эч нерсе искусственный жок болгон үчүн ысык суукта үн өзгөрөт. Анан муну сактоосу укмуш аябай жакшы караш керек да. Суук, ысык суукка болбойт, мисалы үчүн аябай баягы чехол сырты дагы бүт бары аябай жакшы каралбаса, бул такыр үнү да чыкпай калат да. Өтө капризный келет. Тери үчүн, баягы натуралдык эмелери үчүнчү. Мисалы үчүн тери суу болсо, ал кайра кургаганда чыңалып, тартылып, такыр үн чыкпай калат, ушундай эмеси болот да. Жакшы, сонун. Эми сиздин аткарууңуздагы дагы бир чыгармага кезек берсек, Аккуунун учушу. Бул жөнүндө эки ооз сөз айтып, анан аткарып берсеңиз. Бул кылгыяктын күүлөрүнүн баардыгы тең жаратылышка таандык. Баягы учурда жогоруда айтып кеткендей, Аккуунун учушу, мисалы үчүн тизгингүү, топ жылкы, көп күүлөрдүн көбү баягы жылкыларга арналган да. Мисалы үчүн тизгингүү, топ жылкы, ошонун баары эки жорго, анткени ат кетти, анткени ошо баягы жогоруда айтып кеткендей, уламышы ошого арналган эмеси бар да. Андан тышкары баягы өзү жаратылыштын ошо аспабы болгон үчүн жаратылыштын нерселери менен жасалган бүт күүлөрдүн баары жана баягы мындай даже эффекттер, элементтердин баары тең жаратылыштан алынат. Мисалы үчүн аккуунун учканын чагылдырат, булбулдун сайраганын чагылдырат, же болбосо жорголордун чуркаганын, аттын кишенегенин, ушулордун баарын тең баягы чагылдырып ойнолот да. Ар бир күүдө ошол жаратылыштын баягы аттын чуркаганы, кишенегени ар бир немеси бар. Ошо бул аккуунун учушу дагы ошондой күү да. Адамды бир өзүнчө бир дүйнөгө алып кетет. Өзүнүн дүйнөсүнө алып кетет. Мисалы үчүн өзүнүн баягы өзүн табуу, мисалы үчүн баягы шаан шөкөттөрдө ошо комуз ойнолгондо кылгыяк негизи ойнолгон эмес. Баягы шаан шөкөт, той, аш тойлордочу кылгыяк негизи атайын ошо мындай ошо трансформация, медитация деп коет да. Ушуну адамды өзүнүн адамдын мындай билбейм ички дүйнөсүндөгү бир азык берип же бир сезимдерди ойготууга ошондой күүлөр да. Ошон үчүн ойлойм бекеринен баягы Советтер Союзунда именно ушул биздин аспабыбыз жоголуп кеткен да. Кылгыяк, именно кылгыяк. Комуз эмес же башка эмес, именно кылгыяк такыр жокко чыгарылып кеткен да. Анткени бул ичтеги сезимдерди ойготот. Жакшы. Анда өзүңүз жогоруда кебиңизде айткандай, бардык көрүүчүлөрдү азыр керемет дүйнөгө сүңгүүгө чакырабыз. Аккуунун учушу күүсүн чогуу тыңдайлы.
Ардактуу телекөрүүчүлөр, улуу көч көрсөтүүсү бүгүн улуу өнөрдү, улуу аспапты десек жаңылбайбыз. Аркалаган инсандар менен биргеликте маектешип, кылгыяк аспабынын тарыхы, таржымалы, андагы чыгарылган күүлөр, чыгармалар тууралуу сөз кылуудабыз. Албетте, эфирдин жүрүшүндө сиздер өзүңүздөр да күбө болуп турасыздар. Эми кийинки маекте маданиятыбыздын мыкты кызматкери, кылгыякчы, Камбаркан этнографиялык фольклордук ансамблинин артисти Бактыгүл Асанкулова менен сөздү уланталы. Бактыгүл айым, студиябызга кош келипсиз. Саламатсыздарбы? Келиңиз. Мына сиз өзүңүз дагы устаттарыңыздын жолун жолдоп, шакирт таптап, балдар менен дагы иштешип келе жатканыңызды билебиз. Деги эле кылкыяк аспабын үйрөнүүнү каалагандарга кандай сапаттар керек болот? Кандай жөндөмгө ээ болушу керек? Эң негизгиси мен өзүм окуган Мукаш Абдыраев атындагы Атайын музыкалык мектепте балдардын жөндөмдүүлүгүн биринчи орунга коюшат. Адегенде баланын угуусу керек, ритми болуш керек, жана угуп ырдатат да, мындайча айтканда, ырдатып бүт жөндөмдүүлүгүн карап, ошого карап алышат. Бул биринчиден. Экинчиден, баягы биз устат болуп дагы аркалап келебиз. Балага, ар бир балага индивидуалдуу өтүшүбүз керек. Ар бир баланын психологиясына карайсың. Кээ бир балага мактоо жарашат, кээ бир балага башкача айтканда катуураак тартип талап кылынат да. Мисалы, мен өзүм дагы прима кыяктан да сабак берем да. Ошол примадан нота менен үйрөткөн ыңгайлуу, кылгыяктан өзүм тартып берем. Анан окуучум тартканда батыраак кабыл алат да. Күүнү үйрөнүүдө, ушул аспап менен чыгарманы ойноодо адамга эң биринчи эмне керек болот? Сөзсүз түрдө талант керек болобу? Же каалаган адам эле бул менен бир өзүн арбаганга мүмкүнчүлүк барбы дегендей? Маанайың жыргап турган учур болот, маанайың түшкөн учурлар болот. Айрыкча маанайың түшкөндө мен ошо кылгыякты тартам да көпчү. Кадимкидей Иштеги букту чыгарып алуу. Иштеги букту чыгарып, эс алып, жан дүйнөң эс алып калат да, мындайча айтканда. Анда бүгүндөн баштап мен кылгыякка барайын, Бактыгүлгө. Келиңиз. Дагы ошондой эле илгери да ошо мен кесиптештериме дагы кошумчалап кетейин. Илгери ошо баягы жаратылыш деп айтылып атпайбы, ансарындай биздин баягы аттарга, аккуларга, баягы биздин жана Ак токтуу деген сыяктуу чыгармаларыбыздын баардыгы ошолордун айкалыштырып тарткан да кыяктычы. Ошондой эле баягы ооруп жаткан адамга дагы илгери тартып отурушчу экен да, адам кадимкидей Даба болчу экен да? даба, ошондой болгон да. Адамдар айыкчы экен. Кадырман телекөрүүчүлөр, баягыл жараткандан берилген дарт болсо аны дарылоо менен арылууга болот, бирок жан дүйнөнүн дартын мына ушул музыка дүйнөсү, музыка гана дарылайт окшойт. Кийинки Бактыгүл Асанкулованын аткаруусундагы элдик күү Жусуп менен Зулайка аталышындагы чыгарма бул жан дүйнөңүздөргө жан азык болсун. Анча-мынча бир жан дүйнөдө көкүрөктө уюган бук болсо, ушул чыгарма аркылуу чыгып кетсин дейли. Эмесе күүгө кезек берсек.
Кадырман теле көрүүчүлөр, кылымдардын кыйырын кырча баскан кадырман кыргыз журту канча кылымдап, кылым санап жашап келген болсо, мына ушул жашоосунда жаны менен жандаш, дили менен дилдеш болуп, өмүрүн өрнөк болушуна салым кошуп, жан дүйнөсүнө жаназык тартуулап, кадимки кыргыздын абалкы тарыхын сактап сүрөттөп келген бул кылгыяк аспабы болду. Аны аркалоочулар бүгүнкү күнгө чейин, бүгүнкү элдүүлүгүбүзгө чейин бизге мурас кылып калтыргандыгы сыймыктандырбай койбойт. Байыркы кылымдардан бери кыргыз жашоосун коштоп келген кыл кыяк аспабы дагы да кыргыз барда түбөлүккө жашай берет жана дагы доорлордун добушунан үн салат деген ишеничтебиз. Биз менен бирге болуңуздар. Жеңил болгон булуттай жерге бутун тийбесин.